Рахмат. Баягы айтылбай турган сөз эле айтылып кетти, өз эле дейт кыргызда. Мен эч бир коллегаларымдын айткан дегендерине шек келтирбейм, бирок Кумтөр маселеси боюнча сөз болуп атканда мен калыстык үчүн айтышым керек да. Бул Кумтөр кыргыз элинин, кыргыз өлкөсүнүн байлыгы. Ага бардык кыргызстандыктардын энчиси бар. Мына азыр ушул министрлер кабинети туура чечим кабыл алганда ушу нарынга бөлүп берип, керек болсо 7 облуста үлүш болуш керек. Албетте Ысык көл менен нарындыкы көбүрөөк, башка 5 облустун да үлүш болуш керек. Биз бара-бара ошого да жетишибиз керек. Ошон үчүн мен ойлойм, Кумтөрдөн ошол Нарын облусуна, Нарын облустун элин жашоосун жакшыртууга, облустун экономикасын көтөрүүгө бөлгөнү бул туура деп эсептейм. Керек болсо келечекте бара-бара башка 5 облуска дагы кайсы бир пайыздар берилиш керек. Бул элдин байлыгы, өлкөнүн байлыгы. Мына ошон үчүн биз Кумтөр боюнча ушунча жылдан бери ушу кыргыз элинин байлыгы үчүн, өлкөнүн байлыгы үчүн сыртка таланбасын, элдин керегине жарасын деп ушундай бир топ ызы чуу, толтура бир арман кайгыларды мына жеңип буйруса, мына элдин энчисин өттү. Ошон үчүн муну туура деп ойлойм. Бул негиз болбош керек. Рахмат. Рахмат.